Kendiler, cenahaylar, eceler, cenahçılar. Biz bolsa Progress Koçkor'dan geldik. Hazır bu jakta barız bilim menen biyiktep, bilim menen birik olturgan çağız bu jakta. Bilim de, ben aytıp berem dayma, bilim biyiktedi, jana biriktiredi. Oşo bilim menen biyiktep, birigip turганына ошоға шүгүр. Барыбыздар көрдүк, жерден эки жогорку балалыкчыдан мурунку 2 жылга салыштырмалуу эң жакшы деңгээлде экен. Азыр өзүм көзүм менен көрүп кубанып жаткан чагым бул жерге ата-энелердин, мугалимдердин баарыңыздардын салымыңыздар аябай чоң. Ушундай эле айтат го, адамдын эки канаты болмой бийиктей албайт депчи. Бир куш деле эки канаты менен бийиктигинде адамдын да эки канаты болмой бийиктей албайт да. Bir jagында иман, адеп, тарбия болсун, bir jagында билим болсун дайыма. Ошондо гана биз бийиктеп, алды гана өркүндөп өсө алабыз деп айтат элем. Анан ушул бүтүрүп аткандар кайда барганыңыз, кайда барып, кайда келерсиз унутпайлы. Эң башкысы ушул алган билимиз Кыргызстан үчүн, Кочкор үчүн болсун. Адам өзү үчүн жашай берет да, бирок бизде мындай нерсе бар экен, өзү үчүн жашай албайт экенбиз. Анткени Кочкордун ушундай төмөндөн турган абалын көрүп, ушундай башка облустардан артта калганыбызды көрүп, биз да ушул ишти баштадык. Ормон байке менен кеңешип, Прогресс Кочкорго көптөгөн жардамдарды берди. Ормон байке спонсор болуп берди бизге. Буга чейин 2 жылдан бери Ормон байке менен биригип спонсор болуп бераткан. Бизге интеллектуалдык оюндар, ушундай эле мына Кочкордун жертысына жана китеп окуу конкурстарына сыйлыктарды берген. Ушу бизге Ормон байке болчу. Ошол Ормон байке ошол сөздүн үстүндө ырачык битире кетейин. Андан кийин мугалимдер, баарыбыз замандаштарым, сапарлаштарым менен баарыбыз биркемедебиз. Кыргызстанды, Кочкордун өнүгүүсү үчүн баарыбыз алдыга аракет кылалы деп айтат элем. Бирге бийиктелип, билим дайыма бийиктетип жана бизди бириктире берсе. Ушундай эле баарыбыздарга ийгилик, эки дүйнө тең даражаңыздар бийик болсун. Катышуучулары, саламатсыздар, урматтуу аялдык билим берүү администрациясы, Мустафа агай, мамлекеттик администрация жетекчиси, урматтуу окуучулар, урматтуу билимге талыкпай эмгек кылган эже агайлар. Баардыгыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада көрүп турганына абдан кубанычтамын. Менин аты жөнүм Кадырбек Байен, Прогресс Кочкор коомдук бирикмесинин жетекчиси. Жанадан эртеден бери байкап турсам, бул жерде жөнөкөй деле адам жок экен. Ошол себептен аябай толкунданып турам сүйлөгөнгө. Андыктан Прогресс Кочкордун атынан келип сүйлөгөнгө, куттуктоого айтканга уруксат этиңиздер. Жыл ичинде Прогресс Кочкор коомдук бирикмеси райондук билим берүү администрациясы менен биргеликте көптөгөн алгылыктуу иштерди кыла алдык десек болот. Жылдын башында эле биз 1000 окуучуну бирдей убакытта китеп окутканга жетиштик. Китеп эле окутуп ким болбостон, анын кандай окуганына, канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүнө өзүңүздөр далили менен биз конкурстук негизде китеп окуу конкурсун өткөздүк. 1000 окуучуга райондук деңгээлде. Ошол 1000 окуучунун ичинен жетишкен окуучулар Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарына эс алуулар менен барып келишти. Казакстан Республикасынын Алматы шаарына эс алуулар менен барып келишти. Жана байгелүү орундар, ноутбук, телефон, ар кандай байгелүү орундар менен сыйланышты. Андан сырткары Кочкор районунун дээрлик алды берген 150 окуучусунун ичинен балдардын, окуучулардын интеллектуалдык жана билим деңгээлин көтөрүү максатында өткөрүлгөн интеллектуалдык оюнда алдыңкы 25 окуучуну тандап алып, Бишкекте Прогресс Cup республикалык интеллектуалдык оюнуна алып барып келдик. Ал жерден дагы биздин Кочкор районунун алдыңкы окуучулары байгелүү орундарга ээ болушту. Ал жерден дагы ар кандай саякаттарга 2 күндүк программанын негизинде Кочкор районунун окуучулары ар кандай саякаттарга барып райондун жүзүнүн атынан катышып келишти. Андан сырткары биз дагы Кочкор районунда 40 окуучуну 10 күндүк лагерьге окуттук. Жалпы республикалык тест көзгөлөгө даярдоо боюнча.
Андан тандалып алынган 5 окуучуну Бишкекте 2 жумалык жогорку республикалык тескерлөөгө даярдоо боюнча 2 жумалык окутуу курс болду. Аны ийгиликтүү аякташты. Ошону менен бирге мен дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Анткени бүгүн билимдин майрамы, билимдин салтанаты. Ушул жерде баягы кылычынан кан тамганды билиминен бал тамган жеңет деген сөз бар. Ошол себептен сиздер бүгүн билимиңиздер менен бааланып отурасыздар. Ошол себептен бүгүнкү мектеп болсо аяктап, мектептин турмушун аяктап, турмуштун мектебине аттанып жаткан бүтүрүүчүлөрдүн жолу байсалдуу болсун демекчимин. Прогресс, жаркын келечекти бирге курабыз.